Чыган волейболчу, машыктыруучу, дене тарбиянын мыктысы жана спорт чебери Бакыт Алиевдин 50 жылдык мааракесине арналган волейбол боюнча эл аралык турнир болуп өттү. Аталган турнир Отуруш волейбол клубунун президенти Курсан Сатыбалдиев жана Бакыт Алиев тарабынан демилгеленип, оюн 3 категорияда кесипкөй клубтар аралык 35 жаштан жана 50 жаштан жогоркулар арасында уюштурулду. Иш-чарага президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов баштаган бир топ коноктор жана спорт күйөрмандары катышып, Мелдеш Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясы бекиткен эрежелер боюнча жүргүзүлдү. 2-3 жыл мурун ниет кылдык эле ошо. Кудай кааласа ушул ийгиликке жетишкенде бир жакшы, бир чоң 50 жылдык мааракеңизди өткөзүп беребиз дедик эле. Мына бүгүн ошол күнгө келип отурабыз. Азыр бүгүн аябай курч мүнөздө жакшы өтүп атат топтор, оюндар. 7 команда келип катышып отурат. Өзбекстандан мына жакынкы, өзүбүздүн жакынкы мамлекет, Өзбекстандан келип отурат, Кыргызстандын булуң бурчунан бүт командалардын баары келип отурат. Кудай кааласа бүгүн аябай курч мүнөздө жакшы өтүп атат волейбол оюндары. Бакыт Алиев жетектеген Отуруш волейбол клубу быйыл катары менен 3 чоң турнирдин баш байгелерин багындырган. Ал ысыккөл эл аралык оюндары, Кыргыз Республикасынын клубтар аралык чемпионаты жана республикалык волейбол боюнча мелдештердин жеңүүчүлөрү аталып, бул жетишкендиктер 50 жылдык мааракенин символикаларына айланды. Ал эми бул өткөрүлүп жаткан мелдеш муундар аралык байланышты күчөтүү, аймактардагы спортчулардын ынтымагын бекемдөө жана волейбол оюнун пропагандалоо максатында уюштурулуп, спорттогу устат шакирт философиясын жайылтууга багытталат. Максатыбыз могу жаштарды бири-бири менен жакшы алакада болуш. Мына кечеле Андижандан Өзбекстандын командасы келди. Олар менен дагы жакшы жылуу мамиледе болуш биздин максатыбыз. Анан мына өзүңүздөр көрүп аткандай оюн кызуу жүрүп жатат. Бактык ага эмне калайм? Бактык ага ден соолук каалаймын. Самый главный ден соолук болуш керек. Ден соолук болсо, калганы бардыгы болот деп ойлоймун. Ошо ойлогондой максатына жете берсин. Будан дагы ийгиликтерди көптөн көп ийгилик жарата берсин. Волейболдо Кыргыз Республикасынын улуттук лигасында ойногон командалар жана коңшу Өзбекстандан келген клубтук командалар оюн көрсөтүп, мелдеш 3 күнгө уланды. Оюнчулар өзгөчө дем менен таймаш куруп, соңунда 50 жаштан жогоркулар арасында 2-нчи орунду Бектурсун тобу, 1-нчи орунду Ноокат командасы, 35 жаштан жогоркулар арасында 3-нчи орунду Өзгөн Карагулжа, 2-нчи орунду Ноокат, 1-нчи орунду Баткен командалары ээледи. Ал эми кесипкөйлөр ортосунда 4-нчи орунга Кадамжай, 3-нчи орунга Жалалабад, 2-нчи орунга Сулаймон тобу ээ болуп, жана 1-нчи орунду Отор командасы багындырды. Топтор аралык жыйынтык чыккан соң жеңүүчүлөр ортосунда супер оюндар өткөрүлдү. 2014-жылы мектепти бүтүп келип, Алиев Бакыт агайдын колуна келип тренировка баштаганбыз. Ошондон 2 жыл Бакыт агайдын колунда тренировка кылып ойноп, Бишкекке барып Нарын улар командасында 2 жыл ойнадым. Андан кайра Отор командасы түзүлүп, Алиев Бакыт агай тренер болуп, ошого кайра келип Бакыт агайдын колунда ойноп калдык. Ошо Бакыт агай жөнүндө айта кетсек, Бакыт агай Кыргыз волейболунун өтө эле чоң салым кошкон тренерлер деп билсек болот. Көп почти Кыргызстандын оюнчуларынан 60-70% балдар өскен бул агайдын колунан. Командада, мисалы, бир командада 12 бала болсо, 12 баланын тең мүнөзүн билиш керек да. Тренер болуу кыйын. Ошол эмелер бар да Бакыт агайда. Баарыбыз менен сүйлөштү билет. Ошол эме үчүн ушу деңгээлге чыгып, быйыл чемпион болдук ошо Бакыт агайдын эмеси менен. Бир топ эл аралык жана республикалык сыйлыктардын ээси, дене тарбиянын мыктысы Алиев Бакыт Манапович 1971 жылы Ноокат районуна караштуу Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө жарык дүйнөгө келген. Ал 30 жылдан бери волейбол оюнчусу жана машыктыруучусу болуп, өлкөбүздүн спорт тармагына өзүнүн салымын кошуп келүүдө. Учурда Ош шаарынын өспүрүмдөр командасын жана Отуруш волейбол командасынын машыктыруучусу болуп, эмгектенип, көптөгөн жаш спортчуларды алга сүрөп, алардын ийгиликке жетүүсүнө себепкер болуп келүүдө.